Assalamu алейкум, урматтуу биздин мекендештер, боордоштор, жердештерим, бир туугандарым, эжелерим, агаларым, инелерим, карындаштарым. Кандайсыздар, амансыздарбы? Кандай жүрөсүздөр? Тынчсыздарбы? Баарыңыздарга Москвадан чоң салам. Москвадагы жердештер, кантиңер жакшысыңарбы? Бүгүн базар туугандар. Таксиде жүрөм. Шындап айтайын, иш бүгүн жакшы. Мынау коэффициентти карагыла, вообще мощный жантат. Иштейин деп ишке чыгып, ишке үйдөн да чыгышым менен эле үй жакта гай туруп тур, ДПС. Анан кармада бир документим бираз нетөлө да. Кайсы документ экенин айтпай эле коеюн. Ошол таксиге керектүү бир документ. Кармап нарушение, штраф. Жестко эле штраф салса болот эле, же болбосо эвакуатор чакырса деле болот эле да. Анан сүйлөшүп гай айтып коем ага. Сенин ушундай косягың бар, сен ушул документиң туура эмес болот. Мындай эркекче мойнуң аласың деп коем ага. Анан мен айттым, ооба дедим, мойнума алам. Тут вы правы. Мойнума алам, конечно. Десем, куда едешь ты, да? А кататься депчи. Ушо эми ишке чыгайын дедим эле. Москвада таксопарктар көп, бирок татыктуулары аз. Биз сиздерге эң татыктуу болгон таксопартты сунуштайбыз. Белес парк. Таксопарктын проценти болгону 1%. Бул парктын эң өзгөчөлүгү электронный путеводителерин өздөрүнүн айдоочуларына берип жатат. Сиз дагы парковой самозанятый болуп Белес паркта иштесеңиз, анда сизге дагы электронный путеводителерди берет. Баса путеводитель алсаңыз 2%, без путеводитель 1%. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Кисарт жана башка документтер. Андыктан келиңиздер, иштешели. Сен де жака барбайсыңбы дейт. Анан барбайм деп атпайм мен болсо. Десем, ну дейт, а что случился? Я могу, если что, десем. Ошол центрде бир ключ бар эле дейт, ошону алып бере албайсыңбы дейт. Мен просто так эмес дейт. Как положено, ошол бензиниңдин акчасын чыгара берем дейт да. Ошентет. Не надо дедим. Керек эмес, от души мен алып берем дедим. Десем, давай деп документтерин берди. Жаман сүйүндүм мен баягы жердечи. Мындай гайден чыгып келсем сүйүнөсүң, таксистер түшүнөт да. Өтө кыйын да чыгышчы, если нарушение менен түшүп калсаңчы, документиң туура эмес болсо. Анан хорошо деп шашпай, шашылыштын кереги жок дейт. Кечке ошодо болом мен дейт. Барган ачасаң мен ача алып коем, алып чыгып берет деди. Хорошо дедим. Шашпай, ошол жерден паделан бурдум. Бир паделан менен Реутовко бардым. Дагы бир паделан менен уже центр жака бардым да. Анан барып алып кайра паделан менен келдим бул жакачы. Келип берсем стать деди. Не дейт экен десем, мага акча берди. Кызмат акыңа депчи. Кызмат акыңа деп акча берди да туугандар. Таң калып калдым мен. Кандай бул депчи. Албайм десем да, жок, сен барып келдиң. Кызмат акың от души деп туруп, мага ошол таксинин акчасын берди. Анан сүйүнүп кеттим мен. Неге сүйүндүм? Биринчиден вот человечность дейби. Не деп коет эле, человеческий фактор дейт. Адамдык сыпат. Ошол
бир жөнөкөй бир таксист экен. Кой буну кыйнабайын, кой буга мен штраф жазбайын, кой анда кылбайын деп жөн эле предупреждение берип, эми документтерин жакшына алып жүр. Ушундай болот. Эгер дагы эме болсоң, түшүп калсаң, жоско болушу мүмкүн. Бул опасный, документин жакшына карап жүр деп, жакшына түшүндүрүп, мындай предупреждение берип, еще ал жака барып келген таксим акчасын, как я иштедим, иштегенче барып келдим, еще акча берди. Берип атпайбы ушинтип. Жаман ыраазы болуп кеттим мен. Чын. Мен неге ыраазы болдум? Биринчиден штраф албай, жол болсом, акча төлөбөй чыгып кеткениме ыраазы болуп кеттим. Чындап. Штрафкачы, штраф жазып бербегеним үчүн. Экинчиден мамилесине ыраазы болдум. Ушундай мамиле өзүнүн досу менен эле, жөнөкөй эле досу менен сүйлөшкөндө ыраазы болуп кеттим. Анан барып келдим го. Вот бартер, мен сага тиишпейм, сен мага бекер барып кел десе деле болот эле да. Еще барып келгенимин акчасын төлөп берип атпайбы? Өтө ыраазы болдум. Анын видеосу бар болчу, анан видеосун койсом көрүп калыптыр. Өчүрүп кое бер дейт. Өчүрүп койчу сураны сенен. Нада. Мен сүйлөп видеосунда бар эле. Коюп койсом өчүрүп койду. Не стоит. Мен өчүрүп кое бер десемчи. Ошого жөн эле өзүм сүйлөп атам да. Ушундай чындап адамдын шартын түшүнгөн, адамдын абалын түшүнгөн ТПСниктер бар да тугандар. Бардыгы эле жаман эмес экенчи. Кээде көрүп калабыз интернеттерден. Өткөндө дагы бир видеом YouTube'да немеде, Инстаграмда башкалар сказат кылып миллион просмотр кетиптир. Анда мындай болчу эле. Бир жумуштан ооруп кетип атсам, чарчап үйгө кетип аттым эле да. Мастерина жок, ооруп. Бир гай тосту. Бир гай тосуп мени карады. Устал деді, көріп өлетші. Рахметini сұраған жоқ та. Да дедім. Устал дедім. Десем. Правамдан сұраған жоқ. Ешнесен сұраған жоқ. Все, давай, еші адықай деп қойды. Жүрегім ұшында жылуланып, сүйініп кетемші. Адамдың ең көңіл да. Адамдың көңіл екен да. Ушундай любой жерде арганда адамдар бар да. Мамиле. Мен биринчи үйлөнгөндө 3 жыл болду үйлөнгөнүмө мен. Москвада тоюм болуп үйлөнгөнмүн да. Бойдок жашап жүргөндө билинбейт экен. Өзүм квартира төлөп коюп, каалаганда келип үйгө ал жак бир жак семейный болуп туруп, квартирага чыксам, вот ошондо энеңин 3 коргонун көрөт экенсиң. Мындай эле айтып айтып коесуз. Себеби мен үйлөнгөндөн кийин комнатасына эттик да эми. Комнатасына этип хозяйкалар да. Ар кандай хозяйкалар бар да, жакшылар бар, жамандар бар. Ошол 5 айда 5 квартира алмаштырдым. 5 айда 5 квартира алмаштырдым да. Бирөө айтат, түндө бетиңди жууа, колуңду жууа дейт. Эми мен түндө тойдон келем. Эч болсо жөңүлүп, оозумду чайкап коюп, колумду жууп коюп, бетимди жууп коюшум керек. Ошого да асылгандар бар да. Түндө эми такси кыласың, башка кыласың. Күнөөгө кирип, аялың менен сүйлөшүп, чай ичип, ысык чай ичип отуруң келет. Түндө күнөөгө кирбейли дейт. Андай кылып коюптур, аялың мындай кылып коюптур. Сен аялың неге уборка кылбайт? Андай мындай кайта уборка кылат деп айткан эмес. Вот ушундай тажагамын да. Квартирант болуп жашаганданчы. Комнатасына кеткен. Элестетип 5 айда 5 квартира алмаштырдым.
көчкөнгөчү ушунчалык кандай десем безип калганмын да көчкөндөнчү ушунчалык деп жүктөр менен машинага салып ого барып буга барып акыры мындай кылдым да ананчы интернетти карадык ой дедиге мындай жашоо болбойт деп интернетти карап одна комнатная квартира сымать этип өзү жашайлычы дедик алысырактан болсо дагы кичине бир кененирээк сымать эттик жаздык келе бергенде ошол акыркы бир квартирадан ошол жашап атып хозяйкасы өзүнөн өзү эле өнөрлөрүн көрсөтүп о деп бу деп каяктагы бир болбогон мындай мелочь нерселер анан айттым мен дедим коюң дедим мен чыгам десем сен эртерээк айтып койбой элең дейт мен көрүп атым келе элегин дагы 2 жума бар эже дедим бере берем акчаны мен керек эмес деп не кылдым коюң дедим мен тынчыраак жашайынчы кулагым тынчыбай калды деп анан ошо интернеттен автордон карап одна комната квартира деп көбүнчө ушул славяндарга берем андай берем мындай берем деп чыга берет да эмеденчи анан кийин бир смсти здравствуйте ушундай деп өзүбүз шартыбызды айтып копия алганбыз одна комната квартира барды жөнөтө берет ошону копия алып анан бирөө жооп берди Костя деген все без проблем проходите келгиле деди езжайте деди жүктөр квартираны көргөн жокпуз уже безип калганбыз кетиш керек болуп калды машинадан түштүп жүктөрдү кеттик бардык орус өтө честный адам экен ушундай ушунча айына ушунча бересиңер ушунча болду бүттү кетти үйгө вообще келбейт эле жыргап калбадыкпы ошондо өзүбүз однокомнатный квартира сымать этипчи теги хозяин да ошо Костя болсо неме дейт бир айда бир жолу келет келсе анда дагы же 2 айда же 3 айда бир жолу келет болчу мындай келгенде эмне келет квартираны карап кандай жатасыңар деп келбейт ушу бизге шарт түзгөнү келет күнү дагы телевизорду иштебей калыптыр мына жакты эме берейин мына холодильник мындай болуп калыптыр мына ваннаны мына жагы мындай берейин деп келет да анан сенен сурайт качан сага удобно барсам дейт анан мен айтам ушунча кел десем кээде келинчегим менен келет эле дагы үйгө кирбейт да спальный комнатага кирбейт астында турат мындай иштеп турат да все живите нормально все отдыхайте деп кетип калат эле колдон келсе ушу семейныйлар болсо Москвада мен предлагать этет элем алыстан болсо дагы өзүңөр баккан өзүңөргө бек болосуңар однокомнатная квартира сымать эткизгиле 30 000 35 000 болот ошентип жашабасаңар жөнөкөй комнатада кыйналып каласыңар да эми жакшы түшүнгөн хозяйкалар бар көп хозяйкалар бар экен өзүнүн квартирантардын өзүнүн балдарындай көргөн өзүнүн бир туугандарындай көргөн бирок эркиндейлери дагы бар да ар кандайчы ошого колдон келсе однокомнатная квартира сымать этип сыртка чыгып кетсеңер өтө соң болот просто эми кичине кыйын болот тиги ал жак бир жак жүргөндөнчү а так жакшы ушундай болот ошондой туугандар ошондой кандай болот жашооңор өзүңүздү көп сүйлөп койдум ошо да просто мындай кээде ютубка мындай сүйлөгүм келип калганда сүйлөп койгум келет да ушинтип душевный жакшы нерселерди сүйлөп койгум келет да негатив эле боло бербей жакшы адамдар тууралуу ким сага жакшылык кылган ошолордун аттарын айтып өзүнчө эле сүйлөгүм келип турат ошондой туугандар жакшы адамдар көп да ар бир улутта вот мен өткөндө дагы неме кылып коеюн үй жака келип нан алган чейин иштеди эле келинчегим бир шаарма саткан жерге кирдим да үй жакта бар эле тажикте иштеди эле ошо бир тажик болот өттүр 3 нан бер дедим 4 нан бер дедим ошо навайнан анан 1000 сомду берсем ыздаш жок эле дейт деди эле анан 1000 сомду алып туруп анда карызга жазып бер дедим эртең алып кетем десем хорошо дейт анан кийин
тамаша кылып койдум дедим, үйгө азыр дан алып келем дедим. Айтайын дегеним кара, ушул карызга дагы бергенге макул да. Вот. Адамдык сыпаты бар да. Керек болсо ошол карызга дагы берген макул. Айттым мен, сен бере бересиң мага карыз десем, конечно, брат дейт. Берет элем дейт. Жаман сүйүнүп каласың, Адамдын көңүлү назикте тургандар. Ушул көңүлдү уртпайлы. Көңүлдү уртпайлы тургандар. Ошол бар болуңуздар, аман болуңуздар, сада болоңуздар. Документтерди турлап жүрүңүздөр. Бардыгыбызга эле бүгүнкүдөй мага жолуккандай жакшы милиция жолукпайт.